Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hurmatlı cemaat, Cuma namazına her bir adam Cuma'ga kelgende bir жақсы bir niyetmenen Құдай Тағаладан bir мақсатыны, тілегini, bir muhtaçlığını suraş maqsatında kelет. Құдай Тағала мұшу Cuma'nın şarapatынан сіздердің қандай жақсы ой, мақсат, тілегіңіздер болса, Құдай Тағалам қабыл қылсын, şu дуаңыздар, тілегіңіздер бардығы ішке ассын. Бүгінгі тема азыр Шұңқардамла аябай жақсы мәселелерді айтты. Біз аябай зауқ менен, мындай іштияқ менен ұқтық. Şu орзо питир келгенделе şu немелер башталады да. Негізі бізден şu Орта Азияның елдері барчы, şu Қырғыз, Өзбек, şu елдерден қанша айланса аз да. Молдону izzat kılуу жағынан, молдону урмат кылуу жағынан, молдонун урматыны жайына коюу жағынан бизден bu Кыргыз, Өзбек ушул элге эч ким астына чыга албайт. Ошондуктан биз молдолор элдерден канчалык эме кылсак аз, биз сиздерди эч кандай таңкыт кылганга эч кандай жол жок. Орозо питир. Орозо питирдин өкүмү эмне? Парзбы же, сүннөтбү же, мустахаббы же, кааласаң бер же, қаласаң бербе деген мәселе десе, бұл вajib. Кимдерге вajib десе, зекет парз болгон кишилерге вajib. Зекет бергенге байлыгы, малы, ошо шариат өлчөгө нисаб деп коет. Ошол өлчөмгө жеткен адам зекет берүү парз болгон адамга садака питир берүү вajib. Ал эми зекетке лайык, зекет бергенге милдетүү эмес болсо, аға жөн эле ыктыярдуу түрдөгү ибадат. Бергенге не жетсин? Берген жакшы болот. Орозо питир берген адамга эмне деген сооп, эмне деген сыйлык мукафат бар десе, ким орозо питир берсе, ошол адамга 10 нерсе, 10 сыйлык, 10 касиет, 10 жакшылык бар. Эң биринчиси, денеси барчы, бүт күнөөдөн тазаланат. Садака питир берген адамдын денесиндеги күнөө тазаланат. Тамам, дене, бадандагы бүт күнөөлөр жуулуп жок болот. Экинчиси, ошол адам, Кудай жүзүн нары кылсын, эгерде дозокко өкүм болуп калган болсо, ошо орозо питир бергендин сооп, сыйлык шарапатынан Кудай Таалам ушул адамды дозоктон куткарат. Үчүнчүсү, орозосу кабыл болот, кадимкидей. Анткени Хасан Басри деген улуу зат айткан, мына садака питир дейт. Бул кудум намаздагы жаңылуу саждасы сыяктуу. Намаз окуп жаткан адам намазында бир ката кемчилик кетирип койсо, жаңылышса, акырында эмне кылат? Саху саждасын кылат. Ошол саху саждасы баягы адамдын намаздын ичиндеги кетирген кемчилик кемтигин ошо саху саждасы толуктайт. Ошону кадимкидей калыбына келтирип коет. Орозо питир дагы кудум ошондой. Эми бандабыз да орозонун күнүндө жалган сүйлөбө, гыйбат кылба, ушак айтпа, бирөөдү сөкпө, бирөөгө ыза бербе деп айтса деле, күнүгө угуп турсак деле баары бир бандачылык, жанагы туура эмес иштерди, туура эмес сөздөрдү айтып алабыз. Анан орозобузга футур жетет. Орозобузга бир кемтик, бир кемчилик жетип калат. Орозо питирди бердик дегиче, жанагы кемчилигибиз, кемтигибиз бүтөлүп, толукталып, орозобуз кадимкиде ордуна, калыбына келип калат. Тарави намаз дагы ошондой. Тарави намаздын касиети дагы адам орозодо кетирген кемчилигин ошол тарави намаз дагы толуктап, ордун кемчилигин жоюп калыбына келтирип турат. Бул дагы болсо Алла Тааланын бизге берген бир рахмат, мархаматы деп кабыл алышыбыз керек. Төртүнчү касиет, бул орозо питир адамга жаннатты вajib кылат. Орозо питир берген адам иншалла жаннатка кирет. Бейиши болот бул. Бешинчиси, кыямат күнү Рөзі махшар деп қойды. Махшар күні бардық дүниеден қайтқан адамдар қабырларынан
turgan кезде adamlar аябай korkup, çoçup, öte kıcalat bolgon кезде sadaka petir bergen adam kabırından kozgolup turgan кезде hatırjam, köngülü tolu, hiç nerseden kıcalat emez, çoçubastan, korkbostan, baya bizse etkende hatırjam kabırından turatken. Altınçısı, oşol жылқы qanday жақшы амал қылған болса, çoğu dağın, kiçinesi dağın, aşkeresi dağın, жашыруын қылған dağın жақшылық амалдарын Құдай Тағалам орозо питир бергендігі үшін қабыл қылат екен. Жетіншісі, Пайғамбар алейхиссалам өзі айтып атады, тәжиб лаху шафаати яумал қияма. Қиямат күні менің шафаатым сөзсіз ошол кишиге болады дейді. Шафаат деген сөз бұл ақтау, қолдау. Егерде тура емес жаққа жаңы періштелер мұның өкімі шықты, бұл дозоққа кетіш керек екен, дозоққа өкім болды деген жерде дағын, егер Пайғамбар алейхиссаламның шафааты нәсіп қылған болса, ошо кетіп атқан жерінен жарым жолдан барып Пайғамбар алейхиссалам қолынан қармап, жетелеп, бейішке алып шығып кете алады. Бұл шафаат деп қояды. Ошондуктан біз дайыма ата-бабаларыбыз намаздан кейін дайыма Пайғамбар алейхиссаламның шафаатыны нәсіп қылғаны Алла деп, Аллахтан ошо шафааты тілегені ошол. 8-ші өзгөчөлүк, 8-ші қасиет, баяғы сырат көпірөө бар емес бе? Ал өтө ничке, қылдан ничке, ал эми қылыштан мизи миздүү дейді. Ошодон өтөт. Bir dağın adam ötmей қалбайды. Айла жоқ. Әр bir адам ошол көпірөдөн өтөт, өйүзгө өткөндөн кийин, анан кийин деми хаат болуп, анан кийин көңүлү ордуна түшөт. Ага чейин адамда өтө чоң коркуу, кыжалатчылык болот. Ошол эң биринчи даражадагылар ошо пылы сыраттан чагылгандай, өтө тез да, тездикте чагылгандай. Чагылган жарк өтөт, bir көзгө көрүнөт, кайра жок болуп кетет. Жанагы адам, бул өйүздөгү адам ошо чагылгандай bir көрөсүң, өйүздө аяк өтүп кетет. Садака петир бергендин сообу, касиети, ошо садака петир берген адам сырат көпүрөсүнөн өтө тездиктеги чагылгандай ал жака өтүп кетет. 9-чусу жанагы мизан, таразы бар эмеспи? Әр bir адамдын сооп, жана күнөөсүн өлчөйдүган тараза коюлат. Ошол таразада сооп жагын өлчөйдүган таразанын палласы деп коебуз биз, касасы, табагы. Ошол оорлук кылат. Орозо питирдин сообу өтө оор салмак берет. Басат ошол оорлук болуп. 10-чусу Ямхуллаху таала исмаху мин диванил ашкия. Ал жерде бактысыздардын, кыскасы дозокко кетүүчүлөрдүн аты жазылган тизме болот. Орозо питир берген адамдын атын Алла Таала баягы сол жактагы эгер тизмеге аты жазылып калган болсо, ал жерден өчүрөт. Бул адам орозо питир, садака питирин берген деп. Мына садака питирдин туугандар касиети, сообу, сыйлыгы ушунчалык даражада көп жана касиеттүү. Ошондуктан ырма-тырма бардыгыбыз бирибиз дагы калбастан колдон келишинче жетим жесир бей бечарага ошо мустахик өзүнүн орозо питирди жана дамла айтып кеткендей айт намазга чейин бериш керек. Айт намаздан кийин калса эмне болот? Болду сакыт болобу десе, жок, сакыт болбойт. Эгер айт намаздан кеч калып берсечи эмне болот десе, орозо питир берди, сакыт болот, берди болуп эсептелет. Бирок жанагы айтылган сооптордон курук калат. Усман радиаллаху анху ошондой болгон экен. Бир иш менен алек болуп, орозо питирин унутуп калган экен, намазга чейин бербейчи. Анан намаздан кийин канчаям, бир риваятта канчаям төө дейт. Төө сатып алып, алып келип ошону орозо питиримдин ордуна деп садака кылган экен. Анан Пайгамбар алейхиссаламга келип айтты: "Я Расулаллах, мен орозо питиримди намазга чейин алаксып калып, унутуп калыппын. Намаздан кийин мынчалык төө бердим." Дегенде Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Усман, эгерде сен
ошол берген төңнөн 10 есе да көп берсең деле намазга чейинки берилген орозо питирдин сообуну эми таба албайсың сен. Сообу ага жетпейт деди. Ошондуктан намазга чейин бергенге аракет кылыңыздар. Кудай Таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылсын, окуган таравих намазыңыздарды кабыл кылсын. Анын ичинде катмы Курандар, айтылган тасбih, tahlil, zikir, иптарлигиңиз бар, анын ичинде катмы Кураныңыз бар. Кыскасы бүт жакшылык амалдарыңызды Кудай Таалам өзү даргайында кабыл кылсын. Бир жакшылыгыңызга Кудай Таалам өзү вада бергендей 10 эселентип, 70 эселентип, 700 эселентип, андан дагы көп эселентип сизге сооп сыйлыгын Кудай Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.